Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дегендей, учурунда өлкөнүн өсүп өнүгүшү үчүн салым кошуп, үзүрлүү эмгектенген инсандардын бири Жумагул Алышбаев, экономика илимдеринин доктору, Кыргыз СССРинин Илимдер академиясынын академиги Жумагул Алышбаевдин туулганына быйыл 100 жыл. Анын 100 жылдык мааракеси өзү туулуп өскөн Кереге Таш айылында белгиленди. Алгач ысымын алып жүргөн мектепте музейдин ачылыш аземи болуп, келген меймандарга музей жөнүндө маалыматтар берилди. Андан кийин мектептин жанында тургузулган эстелигине гүлдөр коюлуп, Куран окулду. 1972 жылы ал кишинин 50 жылдыгына карата бул мектепке Алышбаевдин аты берилген. Мектебибизде 606 бала окуйт. Анан ошонун ичинен 45 мугалим эмгектенет. Алдыңкы мектептердин катарында эмгектенип келатабыз. Быйыл мына академиктин 100 жылдыгы мааракеси болуп жатат. Бул мааракеге карата биздин мектепте уюшулган академик Алышбаевдин музейи иштечү. Анан быйыл ошол музейди капремонттон өткөрдүк. Мааракенин жүрүшүндө Боз салкын элдик ырбий ансамбли жана мектеп окуучулары тарабынан Жумагул Алышбаевдин өмүр жолу театрлаштырылып көрсөтүлүп, иш-чара чакан концерттик программа менен коштолду. Академик алымдарды чыгарган мыкты кыйын эл, Алышбаевдай асылды атуулду берген кыйын эл, касиети жанда жок кыдыра кени берген эл. Иш-чаранын жүрүшүндө келечек муундарга Жумагул Алышбаевдин өлкө үчүн жасаган эмгектери, иштери тууралуу кеңири маалымат берилип, мындай улуу инсандарды кийинки муундарга үлгү катары көрсөтүп, эскерип туруу милдет экени айтылды. Кезегинде өлкөбүздүн өсүп өнүгүшү үчүн зор эмгек сиңирип, өтөлгөлүү өмүр сүргөн мекендештерибиздин ысымдарын унутпай, кийинки муундарга үлгү катары көрсөтүп, эскерип туруу тирүүчүлүктөгү ыйык парыз экендиги талашсыз. Анткени элибизде өлгөндөр даңталмайынча тирүүлөр бакталбайт деген терең маанилүү сөз бар. Дал ошондой өзүнүн талыкпаган ак эмгеги аркылуу жалпы элдик терең урмат сыйга арзыган адамдардын бири Жумагул Алышбаев. Жумагул Алышбаевдин 100 жылдык мааракесине карата Каракол шаардык мэриясы тарабынан шаардын Ленин көчөсүнө экономика илимдеринин доктору, Кыргыз СССРинин Илимдер академиясынын академиги Жумагул Алышбаевдин ысымы берилген. 100 жылдык мааракесине жараша биз ушул агайыбыздын кийинки кездерде муундар билбей келет. Биз ушул кишинин аты өчпөсүн деп чоң Ленин көчөсүн ушул кишинин атына ыйгардык, академик Алышбаев атындагы. Бул киши 30дан өткөн чагында эле академик болгон, кыргыз элинде бүт экономикасын түзгөн, ушул ГЭСтерден өтүп, мына керек болсо 60-жылдан 72-жылга жылган ушул Жумагул Алышбаевдин иши менен эмгек кылып, элдер ошо экономиканы көтөрүлгөн, бүт ГЭСтердин экономикасын жазган. Андан тышкары бул киши ошол вице-президент болгон. Жумагул Алышбаев 31 жашында экономика илимдеринин кандидаты, 33 жашында Кыргыз СССР Илимдер академиясынын академиги, вице-президенттик даражаларына жетип, 76 илимий эмгектердин автору болгон. Академиктин өлкөнүн илимине сиңирген эмгеги жогору бааланып, 2003 жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер академиясынын окумуштуулар кеңешинин чечими менен академиянын экономика институтуна анын ысымы ыйгарылган. Бул киши Кыргыздын экономикасын түптөгөн кишилердин бири. Кыргыздын экономикасын ошол жылдары тетиги 60-жылдары эле түптөп ошонун негизинде азыркыга чейин иш ошо түптөгөн экономикасы азыркыга чейин кетип атат. Бул жөнүндө президент дагы, азыркы президентибиз Садыр Жапаров дагы ошол жөнүндө айтып, өзүнүн жиберген катында ошентип айтып атат, белгилеп кеткен. Жумагул Алышбаевдин 100 жылдык мааракесинде маданий иш-чарадан сырткары спорттун волейбол жана күрөш түрү боюнча эмелдештер да өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө диплом, медаль жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Мээрим Субакунова, Адлет Мукашев, Сергей Мищенко, Ак Суу районунан.